Siz görгөн бул видеолордогу кыямат кырсыктар дүйнөнүн ар тарабында болгон окуялар. Май коюучу жайлардагы күтүүсүз өрттөн улам ондогон турак үйлөрдүн гүлү көккө сапырылып, жүздөгөн жарандар жабыр тарткан. Ый муң жоктоого кабылган. Мындай күтүүсүз кырсык кантип келерин биз да мекендештерибизге алдын ала эскертүү үчүн Борбор калаабыз Бишкектеги май коюучу жайлардагы мыйзамсыздыктар тууралуу кеп козгоону туура көрдүк. Негизинен жогорудагы видеодо биз көргөндөгү өрттөнгөн жайлардын 90%дан ашыгы мыйзам талабына жооп бербегендиктен болуптур. Непадам табигый кырсыктар болсо адам баласы аргасыз моюн сунат. Ал эми кайсы бир ишкердин катасынан улам ага тийиштүү жайдан чоң кырсык тутанса эмне болот? Ошол объектинин айланасындагы турак үйлөр кыйрайт, канчалаган адамдар жок жерден жабыр тартат. Эмесе Темиров Лайф каналынын кезектеги жаңы иликтөөсүнө күбө болуңуздар. Башкалар менен бөлүшүңүздөр жана бизге катталыңыздар. Бизнес бул ар кимдин маңдай тери. Биринчи кезекте жеке ишкердин кирешеси. Анын үй бүлөсүнүн эле бакубатчылыгы үчүн эмес, анын салык эсебинен мамлекеттик казна устолот. Бирок ар бир иш коопсуздук талабына жооп бербесе, анын арты жаман. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Бишкектеги май коюучу жайлардын коопсуздугу боюнча сөз кылмакчыбыз. Борбор калаабызда 100дөй май коюучу жай болсо, анын 30%га жакыны санитардык нормаларга жооп бербейт экен. Биздин иликтөөчү топ алардын айрымдарын тактадык. Маселен, Лев Толстой көчөсү 106Б, Лев Толстой 19Б дарегинде, Матыев Бакаев, Гагарин Тимур Фрунзе, Ахунбаев Бакаев, Садырбаев Түштүк магистрал, Тоголокмолдо Токтогул, Жибек жолу Шопоков көчөлөрүнүн кесилиштеринде жайгашкан май коюучу жайлар. Бул бир гана чети. Жалпы жонунан Бишкек шаары боюнча 29 жердеги май коюучу жайлар санитардык талаптарга дал келбейт. Акыркы мезгилде кимди болбосун омуроологон саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мыйзам бузган май коюучу жайлардын жабыла тургандыгын февраль айынын орто ченинде эле жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө билдирген болчу. Бул мезгилге чейин өлкөбүздө андай көрүнүштөрдүн канчасы жабылды билбейбиз. Бирок министрдин сөзүнөн кийин Бишкектеги Исанов Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги май коюучу жай жабылган болчу. Таң калыштуусу бүгүн аталган жайдан каалаган майыңызды коюп кетсеңиз болот. Жабылды делген май коюучу жай учурда кылыгы шайбай иштөөдө. Биз Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна кайрылдык. Май коюучу жайларды текшерүүгө чектөө коюлганын, жаап салууга бул тармакта укук жок экенин билдиришти. Биздин жүргүзгөн көзөмөлдөгү эмескенде бизде 4 жылда бир эле текшере алабыз. 4 жылда бир. Закон боюнча ушу май коюучу заправкаларды. Ал үстүндө 2 жылдан бери мораторий да кылып койгон. Биз уже где-то 6 жыл, 7 жыл уже текшербейбиз. Плановый текшерүү бизде токтотулган. Биз только жалоб түштү элдерден. Барып, уруксат алып, Министерство экономики коммерциядан предписанияны алып, анан чыгып текшеребиз. Жалоптун өзүн. Биз 18 жылга жери, 2018 жылга, биздин полномочиябызда бар болчу. Санитарлык служба штраф салат. Эгерде нарушение болсо, биз постановление жап жүрөбүз. Азыр 18 жылдан бери жаңы кодекс чыккан. Бизди жапкандан алып койгон. Биз жаба албайбыз. Негизи Алымкадыр Бейшеналиевдин мыйзамсыз иш жүргүзүп жаткан май коюучу жайларды жабуу демилгеси колдоого алаарлык. Бирок жогоруда белгилегендей мыйзамсыздыкка чек коюуга министрликтин даремети жетпейт экен. Санитардык нормага туура келбеген май коюучу жайлардын шаар ичинде иш жүргүзүшү адам ден соолугуна чоң зыян келтирерин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун радиациялык коопсуздук жана эмгек гигиенасы бөлүмүнүн жетекчиси Алтай Төлөнбаев баса белгиледи. Адамга кандай зыян? Биринчи биз, конечно, аба менен мореки бензин, дистопливо өзүнүн зыянын көрсөтөт адамга. Биринчиден өпкө оорусуна чалдыктырат да. Дем алып жүрүп анан ал нервный системага метет экен. Кан тамыр жүрөккө да таасирин берет экен.
ошо айлана жашагандарга эң эме биринчи бул кары картаң кишилерге эметет, кош бойлуу аялдарга, жаш балдарга ушу эмеси зыяны кичине катуураак тиет да. Мейли үй, мейли ишкерлик мекемеси, окуу мекемеси болсун, деги эле шаар ичинде кандайдыр бир объект салууга атайын кабыл алынган курулуш эрежеси сакталууга тийиш. А бизде кандай? Иштин көбү чийки, чала бүтүргөнгө көнгөнбүз. Жоопкерчилигин сезбейбиз. Арты чоң кырсыкка кабылып калышы ыктымал экендигин таназарыбызга албайбыз. Бул биздин көндүм адатка айланган кулк мүнөз десек да болот. Колго алынган иштин баары кынтыксыз башталгандай ой калтырат. Ачылышын жасайбыз, лентасын кыркабыз, бата берип тилектер айтылат. Бирок биздин аткаминерлер качан гана кырсык болуп кеткенден кийин кайсы бир компанияга мыйзамсыздыкка карата чараларды колдонуп баштайт. Керек болсо депутаттык комиссиялар түзүлөт. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрт коопсуздугун көзөмөлдөө кызматына чалганыбызда Бейшен Акматалиев май куюучу жайларда өрт коопсуздугун сактоодо толук жабдуулар бар экенин билдирди. Өрт коопсуздугуна разрыв боюнча десеңиз жооп бербей калат. Бирок именно заправкалардын ичиндегилер полностью биздин немелер менен жабдыктар менен жабдылган. Автоматташтырылган жана сигнализациялар коюлган, территориясында толугу менен огнетушителер, өрт өчүрүүчү инструменттери бар. Пожарный щиттери менен укомплектованы, пенасы менен коюлган. Кыскасы, именно пожарная безопасность боюнча жооп берет, только разрыв гана боюнча. Ылайым эле ошондой болсун. Эч ким жабыр тартпасын. Биз мыйзамсыз жайгашкан май куюучу жайлардын курулушуна уруксат кандай болуп берилип калгандыгын сурап, Бишкек шаардык архитектура курулуш башкармалыгына барганыбызда аталган кызматтын өкүлү Уланбек Айжигитов буларды айтты. 90-жылдан бери келгенде азыркы 22-жылга чейин канча деген нормалар өзгөрдү, канча деген токтомдор өзгөрдү. Ошол убакта, ошол токтомго ылайык, ошол убакта ошол курулуш эрежелерин нормаларга ылайык берилген да негизи. Андан кийин первоначальный деп коет да негизи. Ошол убакта алынган документтери ошол кездеги суроо талапка жана мыйзамга дал келген. Уланбек мырза билдиргендей, мурдагы талаптарга ылайык документтери берилген май куюучу жайлардын мындан кийинки абалы кандай болот? Аны чечүүнүн жолдору барбы деген суроо менен Бишкек шаардык архитектура жана курулуш көзөмөл кызматынын жетекчиси Талант Иманакун уулуна кайрылдык. Бишкек шаары боюнча 98 май куюучу заправка бар. Анан анын көпчүлүгү негизи Союз учурунда орнотулган заправкалар да, бул центрдагыларчы. Центрдагы мисалы Токтогула, Исановадагы бул заправка 96-жыл заправка. Ойл деген заправка болгон да. Биз жаптык. Азыр жап 1-майдан баштап бул заправка жок, көчүп кетет. Анткени ошо мэрия менен мирный соглашенияны түзүп, анын ичиндеги жанагы оокаттары, серсайнада калган бензиндер, ошолордун баарын коюп бүтүп, көчүрүп чыгып, 1-майдан баштап ал жерде заправка болбойт. Эми баары жабылат деп айтыштан деме алысмын. Эми мыйзам талаасына келбеген соответствияларын оңдоп түзөш керек да, аларчы. Жанындагы объектини сатып алабы же жанында мишедет атканда жана сердцевина резервуарын башка жерге көчүрөбү? Көп неме сунуштар бар. 20 метрге сактай турган территориядан мисалы күн батыш жагыңдан 20 метр чыкпай турат, бирок күн чыгыш жагында 20 метр чыга турган болсо, ошол резервуарды ошол жака көчүрөбү, жылдырабы? Эми көп мыйзамга тууралап механизмдерди иштеп чыгат деп айтат. Негизи кайсы бир ишкердин же коммерциялык компаниянын кызыкчылыгы үчүн анын айланасындагы тургундар зыян тартпашы керек. Баш мыйзамыбызда да адам укугу коопсуздугу корголушу керек экендиги белгиленген. Андыктан шаарда адам өмүрүнө, ден соолугуна зыян алып келүүчү май куюучу жайлар тыкыр көзөмөлгө алынышы зарыл. Баш мыйзамдын 19-беренесинде мамлекет элдин бакубат жашоосуна жана аны социалдык коргоого камкордук көрөт деп белгиленип турат.
Андыктан эл жүгүн моюнга алган бийлик өкүлдөрү шаардыктардын коопсуздугуна кайдыгер карабай, алардын бакубат жашоосуна шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Мамлекеттик шаардын генералдык планында биздин шаар өнүгүп өсүш үчүн жанында каралган үйлөр салынып баштады да. Ана мисалы сиздин заправканын жанында участогуңуз бар 10 соток. Ана заправка үчүн сиз өмүр бою салбай өтүп кетесизби мисалычы. Сиздин дагы правоңуз бар да, ушул менен этилбеш керек да. Заправка салынганда уруксат кагаздары убактылуу пайдалануу деп жазылып турат. Май куюучу жайлар курулган жерлер убактылуу гана колдонууга берилген болсо, анда Бишкек шаарындагы адам саламаттыгына терс таасирин тийгизген жайларды жаап салууга эмне тоскоол болуп жатат? Ушул жөнөкөй суроого жөнөкөй жооп алууга баарыбыз тийишпиз. Баарыбыздын жашообуз күтүүсүз кырсыктардан алыс болушун тилейбиз. Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.